Бүгүн бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшүндө спорттун 7 түрү боюнча сынак өттү. Алар көкбөрү, тогуз коргоол, ордо, салбурун, күрөш жана мангала оюндары. Бүгүнкү күндө Чолпон Атада спорт облусунда спорттук объектилерде спорттук мелдештер өтүп жатат. Газпром спорттук объектисинде түркмөн күрөшү жана Азербайжан күрөшү боюнча мелдештер өттү. Азыркы учурда түркмөн күрөшү жыйынтыгы чыгып, жеңүүчүлөр такталды. Андан тышкары Чолпон Ата ипподромунда көкбөрү боюнча мелдештер өтүп жатат. Эртең менен Америка Кошмо Штаты менен Кытай командасы ойноду. Андан кийин Россия, Казакстан командасы, ошондой эле Кыргызстан, Башкирия командасынын оюну жүрүп жатат. Андан сырткары Кырчын жайлоосунда салбурун оюну болуп жатат. Интеллектуалдык оюндар жана ордо оюну Чолпон Атада өтүп жатат. Жеңүүчүлөрдүн жыйынтыгы түркмөн күрөшү менен көкбөрүнкү азыркы күндө жыйынтыкталды. Калгандары бүгүн кечинде, андан сырткары финалдык бөлүктөр интеллектуалдык оюндар менен ордонуку 8-ине чейин уланат. Орусиянын курама тайпасы 2 күн жүргөн мелдеште атаандаштарынан көз көрүнө алдыга озуп чыкты. Учурда орус спортчулары 10 алтын, 2 күмүш жана 1 коло медалды утуп алышты. Ал эми Орусиядан кийин эле оюндарда мыкты көрсөткүч көрсөтө алышкан коңшу казак спортчулары болушту. Казакстандын спортчулары өлкөнүн капчыгына 4 алтын жана 2 коло медаль алып келди. Үчүнчү болуп күчтүүлөрдүн күчтүүсү Грузиянын курама командасы. Учурда грузин спортчулары 3 алтын, 1 күмүш медальдардын ээси. Кыргыз спортчулары өлкөнүн капчыгына 1 алтын, 3 күмүш жана 10 коло медаль алып келгенге жетишти. Жалгыз алтын медальды спортчу айым Ольга Шайнурова таяк тартышуу мелдешинен утуп алды. Көкбөрү оюндарынын мыктылары болуп, учурда Казакстан жана Кыргызстан курама жааттары финалга ишеничтүү келе жатышат. Буга чейин Казакстан курама командасы Кытайдын жана Орусиянын Красноярск шаарынан келген улакчыларды жеңип чыгышкан. Ошондой эле Кыргызстандын улакчылары дагы Турция жана Башкортостандын оюнчуларын утуп чыгышты. Финалдык оюн эртең Чолпон Ата шаарынын ипподромунда өткөрүлөт.